Biz dagы Ак Шумкар партиясынын саясий чечими менен ушул бүгүнкү меморандумга кол коюп атабыз. Бизди эмне түртүп атат мындайга? Бүгүнкү дүйнөдө, ошонун ичинде Кыргызстанда болуп аткан чакырык. Бул кризис келген, узакка созулган, ар бир адамды, ар бир коомду, ар бир мамлекетти сынай турган, текшере турган, жөндөмүн талдай турган чоң кризис болуп атат. Мындай убакта бардык жерде ички ресурстарды колдонуп, коомчулук, адам, мамлекет даярдык көрүп атат, алдында пландар иштеп атат. Ушул чоң чакырык бизди бириктирди. Анткени биздин жолубуз, тарыхыбыз ушул жерде тургандардын көбү менен окшош. Чогуу болгонбуз, чогуу басканбыз. Чоң чакырыктарда кол кармашып бирге болгонбуз. Мамлекетке эмне керек? Биринчиден туруктуулук. Ушул ар бир адамдын туруктуулугунан баштап мамлекеттин туруктуулугуна чейин керек. Ошонун ичинде бийликтин туруктуулугу керек. Экинчиден эмне керек? Элибиздин ичиндеги чоң ынтымак керек. Темирдей тартип керек. Үчүнчүсү чоң секирик, өнүгүү, жаңылануу керек. Мына ушул чоң платформа бизди бириктирип отурат. Эң негизгиси тажрыйба, тарых, баскан жол менен жаңы дем бириктирип атат. Ушул платформанын негизинде мына атамекен жаңы дем деп биз платформаны жарыялап биригип атабыз. Бул жерде жаштардын күчү, акылы, энергиясы, анан такшалган саясатчылардын баскан жолу, тарыхы, тажрыйбасы. Мен ишенем, биз жакын арада ошол жарыялай турган жол картасы ошол мамлекеттин кыска мөөнөттө экономикалык, социалдык, саясий багытында чоң өзгөртүү алып келе алган, чоң ишеним артат турган программа болот деп. Мен бүгүнкү биздин биригүүнү куттуктап кетем. Рахмат.